Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Говорит ТВ мультимедиалык маалымат агенттиги ушу кырдаалга байланыштуу онлайн түрдөгү форматтарга өтүп жатабыз. Азыр бизде байланышта Жалал Абадтан Уларкан Суярова бар, андан тышкары Ош шаарынан Гүлгакы Мамасалиева. Саламатсыңарбы, айымдар? Да, саламатсызбы. Уларкан, сиз азыр Жалал Абадтын кайсы жериндесиз? Нокен району. Нокен Сузактан канча аралыкта турат? По-моему, канча километр экенин билбейм. Бизден жарым сааттык жол да Сузакка чейин, Нокенде. Силерде азыр абал кандай ошо Нокенде? Бизде азыр пока жакшы эле, элдер көчөдө жүрөт, жакшы эметип эле. Анан бирок Сузакта уже карантин эме кылып 3 адам кармалып алып кетилди деп информация келди. Этият болгула, маска только эме менен жүргүлө деп эметип атат азыркы күндө бизде. Ошол. Анан аптекаларда дагы эметишип. Силерде даярданып атышат элдер. Аптекаларда ошо маска, анан антисептический дарылар мындай барбы? Жетиштүүбү? Бизде жетишпей жатат азыркы күндө. Мен өзүм эле, например, эртең менен барсам аптекада маска жок. 3 штук калган экен, аны да зорго 25 сомдон сатып алдым. Сузак менен байланыштасыңарбы? Сузакта барбы тааныштарыңар же туугандарыңар? Сузакта туугандар жок, пока азыр эми байланышкан аракет кылып атабыз, кырдаалды билгенгечи. Так эми толук эме ала элекпиз. Сузактан биз. Ошо сиз байланышкан адамдар негизи кандай кабыл алышты ушул бүгүнкү кырдаал боюнчачы, мындай өзгөчө кырдаал киргизилбедиби ошо райондо? Ошону кандай кабыл алышты адамдар? Адамдар жакшы эле кабыл алышты. Негизи каршылык жок, баары. Бизде деле Нокенде кичине карантин кылып жумуш жаап эметип койсо жакшы болмок деп атат. Силерде азыр карантинде бүт өлкөдө эле карантин го, анан жумуштасыңарбы же үйүңөргө баратасыңарбы? Ну вот я пришла в ближайшую аптеку, сейчас можем спросить. Давайте, да. Да, сейчас можем спросить, что есть. Да, что есть в аптеке. Иди, маска бар? Чонгыз, маска. Вот маски нету. А сколько у вас есть? Где есть? Много, что ли? Да. Я хотел вас... Просто подарить мне хотели одну маску. Спасибо большое. Вот ребята в масках хотели меня на маске подарить. Здравствуйте. Какие молодцы ребята. Ну, я 100 штук нужна. Да, или хотя бы 20 штук. Антисептик бар мı kızlar? Антисептик тоже жоқ. Мен до этого bir аптекаға келгем, ал жақта да антисептик жоқ. Маска жоқ. Арбидол бар мı? Арбидол лекарства нету. Вот еще. Siz ne alıyorsunuz? Спирт alıyorsunuz же? Хлоргексидин. Это чего? Горло полоскать. 20 сомдон 40 сом. Мага да өкөнүп берип койгучу. Ошо жакшы, ошо хлоргексидин жакшы. Тамакка жакшы. Последние не остались, оказывается. Жаропонижающийден не бар? Нурофен бар экен. Ибуфен, нурофен, анан жанагы неме барбы? Ацетилсалициловая кислота, аспирин барбы? Аспирин, бисиптол неме бар, Парацетамол эле алсаңар жакшы, анткени ибупрофен ошонун баары жарабайт экен. Гүлгак эже. Парацетамол бар экен. Ошону эле. Парацетамол дейт. Да. Да, потом еще что? Ну все, остальное у меня дома все есть. Бинт барбы? Бинт берип коерум бирөөнү. Анан спирт барбы? Спирт бериңе көөнү. Спирт вот есть. Спирт канча экен ошо жакта сурап көрсөңүз? Спиртиңиз канча экен? Спирт канча? Чоңуз? Мынау канчадан? 50 миллиграммы 20 сом экен, мынау 100 миллиграммы 30 сом. Анда 100 миллиграммды ала берейин,
Бишкекте деле ошондой ба, бирок калай бериңиз? Так, еще что? Ну все, калгандары у меня дома есть канча болду? 60. Ал жанагындай пихта деген маслалар болчу эле го. Масло пихты, потом еще какое-то. Эме алыңыз, глицерин алыңыз, анан аммиак алыңыз. Глицерин, Антисептик өзүңүз жасап аммиак. аласыз. Глицерин, аммиак берешь? А чайное дерево тоже было же? Да, кстати, кошуп койсо кичине жыты кетет дейт го, ошо аммиактын жытын кетирет экен. Да. Бирок аммиакты кошсо жакшы экен да, антисептикка. Аммиак бар беле? О, давайте аммиак. Вот есть масло пихты есть, аммиак есть. Аммиактан экөөнү бере бериң. Бирок аммиак аз эле кошуш керек экен, эмегечи, аябай сасык экен ол. Я возьму на всякий случай сотрудникам сейчас. Глицерин чоң кичине. Глицериндин кичинегесин бере бериң, давайте. Канча болду эми мунун бар? 160 сом. Могу баарын эсептедиңизби? Нан берилексиз да? Жок. Мен нан жетти. 60 190 сом болду, короче. Ошо ошондой эле болот. Көп деле кымбаттабаптыр бирок. Нет, көп деле кымбаттаган жок. Вот цены прежние, да, девушка? Мурункудай эле ба да. Мурункудай эле ба. Единственное, жок. Лекарстволар раскупают в панике. А так, мындай перво необходимые немелер бар эле экен аптекалардачы. Жакшы. Ошол. Гүлбак эже Но айтып кетсеңиз. удручает то, что люди на улице ходят без масок. Очень много. Здрасте. Вот люди тоже ходят без масок. Говорят, что нету масок. Өзүңөр жасап албайсыңарбы маска? Вот на мойке ребята, видите, ребята тоже моют машины, тоже без масок. Вот. Ана маскаларыңар. Жок болсо жок да анан. Вот ребята сидят без масок. Жой маска жасабайсыңарбы? Интервью берип койгулачы. Неге без маски ходите? Интервью берип койгулачы. Кана маскалар, гизиле маска. Гүлгак эже айтып кетсеңиз, Ошто абал азыр кандай чаралар көрүлүп атат Ошто? Чек аралар жабылды деген чынбы Ошко киргизилбейт эми деп? Жок кана. Эмантадин деген дары издеп атыштыр элдер. Эмнеге? Ошондой дарыңыз барбы дейт. Ал эмнеге экен? Ошол коронавируска каршы эмантадин деген дары жакшы экен деп издеп атыштыр. Ошто абал элдер анча деле паникага, элдер вообще эле паникага берилген жок. Өз турмушун акырын улантып атышат. Бирок биздин өзүбүздүн кыздардын айтымында, биздин кыздар ошол Жалал Абадта ажы тойдо болушкан экен. Воскресенье күнү. Андан мынабы Курманжандатка территориальный советте 2 адам барып келген экен. Ошо 12-синде барып ошо рейсте болушкан экен. 2 адам. Территориальный. Я. Тынчылык эле, ооба. Водитель тоже в маске. Ошол анан ошо Курманжандатка 6-чы аймактык кеңеште 2 адам барып келген экен ошол рейсте умрада. Элдер ошол жер жашоочулар аймактык кеңешке арыз жазышкан экен, кайрылуу кылышкан окшойт. Бизде горячий линия иштеп атат, ошол жака звонить этип элдер болгон жаңылыктарды айтып турушат. Анан азыр мэрия вроде бы жанагындай токтом чыгарабыз деген учурда ошол суроолор талкууланып жатат. Ош шаарын жаап, границаларын жаап, адамдарды, шаарга киргизбей турган границаларды жаба турган токтом чыгаруу боюнча. Бирок токтом чыга элек. Официалдуу токтом чыга элек, бирок ошондой чыгып атат деп ошо токтомчу азыр эле окудук. Бишкек да, чыгып атат деген бул атат, бирок деме официальный токтом эч ким көрө элек.
Бирок азыр мен остановкадан өтсөм, неме Арабан тарапка таксилер кадимкидей эле мурунку режимде эле каттап атат. Каттап атат, Арабан тарапка, Өзбөн тарапка кадимкидей эле каттап атат. Эми эртең эле токтотулуп койбосо, тойлорго да бүгүн эле тыюу салынган экен. Тойлорго дагы бүгүн эле тыюу салынган экен. Өзү тойлор бизде бир эле той эмес, жана Куран окутуулар да болуп атпайбы күндүзү кафелерде. Массовыйчы. Ошолорду өткөнкү жума эле токтотуш керек болчу да. Эми бүгүн мэрия токтотобуз деген чечим чыгарыптыр. Кечинде вечерний клубтар кечээ мурдагы эле токтотулган болчу. Понедельниктен баштапчы, воскресенье күндөн баштап токтотулду вечерний кечки оюн зооктор. Тойлор болуп аткан болчу да, тойлор анан кийин жана күндүзү Куран окутуулар 500-600 адам келген маекелер болуп атканда. Эми бүгүндөн баштап каттуу режимге киребиз, токтотобуз деген буйрук бар, бирок эме көрөбүз азыр кандай болот. Мейли анда байланышта бололу. Гүлгакы Мамасалиева биз менен байланышта болду Ош шаарынан. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Түз эфирде мындай жакшы бизге маек куруп бердиңиз. Өзүңүз сак болуңуз, аман эсен тургула. Көрүшкөнчө.